Салам достор, сиздер менен окутуу бул Elementary 2 деңгээлинин кезектеги сабагы. Бүгүн сиздер менен англис тилинде жаныбарларды атаганды үйрөнөбүз, анан сүйүктүү жаныбарыбыз жөнүндө сүйлөгөндү дагы бирге үйрөнөбүз. Анда эмесе сабакты баштадык, бирок сабакты баштаар алдын биз сиздер менен чакан оюн ойногубуз келди. Кийинки слайддарда азыр сиздер слайдда чачылган тамгаларды көрөсүздөр. Ал тамгаларды жыйнасаңыздар бир жаныбардын аты чыгат. Даяр болсоңуздар кеттик. Ар бир сөздү тапканга сиздерде 10 секунд убактыңыздар бар. 1, 2, 3. Кеттик. Бул жакта чачылган тамгаларды ордуна коюп, эмне сөз катылган экенин табыңыздар. Убакыт бүттү. Бул слайдда horse деген сөз катылган болчу. Жылкы, азаматсыздар, кеттик. Кийинки сөздү табалы. Тамгаларды ордуна коюп, катылган сөздү табыңыз. Убакыт бүттү. Азаматсыздар, тапсаңыздар, бул жакта mouse, чычкан сөзү болчу. Кеттик. Акыркы сөз, бул жакта тамгаларды туура коюп, сабактын темасын англисче табасыздар. Убакыт бүттү. Азаматсыздар, бул сабактын темасы албетте жаныбарлар, animals, англис тилинде. Англис тилинде жаныбарлардын аталыштарын үйрөнүп, алар тууралуу сүйлөгөнгө машыгабыз. Кеттик анда эмесе. Жалпысынан жаныбарларды биз эки чоң топко бөлөбүз, үй жаныбарлары жана жапайы жаныбарлар деп. Үй жаныбарларын англисче биз domestic animal деп айтат экенбиз, ал эми жапайы жаныбарларды wild animals деп айтат экенбиз. Байкасаңыздар, эми үй жаныбарлары биз баягы үйдө кармаган, адамдар менен бирге жашап көнгөн жаныбарларды айтат экенбиз. Ал эми бүт башка жакта жашагандарды биз жапайы жаныбарлар деп бөлөт экенбиз. Үй жаныбарларын аттарын бирге карап алалы. Horse, жылкы, donkey, эшек, sheep, кой, goat, эчки дейт. Кийинки үй жаныбарлары бул cow, уй, bull, бука дегенди түшүндүрөт экен. Дагы бир сыра үй жаныбарларынын дагы бир тобун карап алалы. Chicken, тоок, rooster, короз, cat, мышык, dog, it. Ал эми алардын балдары kitty, мыймый, puppy, бул күчүк экен. Слайддарды паузага коюп туруп сөздөрдү жазып алганды унутпаңыздар. Жаңы сөздөрдү жазып жаттасаңыздар дагы да натыйжалуураак болот сабактар. Кеттик. Анда эмесе кийинки жаныбарлардын тобу жапайы жаныбарларды карайлы. Wild animals. Wolf, карышкыр, lion, арстан, bear, аюу, snake, жылан дейт. Дагы жапайы жаныбарлардан bird, чымчык, crocodile, крокодил дейт. Азаматсыздар, жаныбарлардын бир сыйра аталыштарын чогуу карап алдык. Эми алар тууралуу сүрөттөп айтып бергенди үйрөнөлү. Жаныбарларды сүрөттөөгө бизге албетте сынатуучтар керектелет. Бул мисалды карасак, the puppy is so cute. Күчүк аябай сүйкүмдүү дейт. Бул жерде кызылга алынган cute сөзү сынатууч болуп эсептелинет. Кыргыз тилинде сүйкүмдүү бул баягы күчүктөрдү, мышыктарды биз сүйгөн сүйкүмдүү деп эсептеген жаныбарларды сүрөттөгөнгө жардам берет экен. Кеттик анда эмесе кийинки мисалдарда карага алынган сөздөрдү жакшылап карап, өзүңүздөргө жазып алып жаттаганды сунуштайбыз. Кеттик. Dogs are clever. Иттер акылдуу болот дейт. Clever деген сөз акылдуу деген түшүндүргө сынатууч жаныбарларга карата колдоно берсек болот. Кийинкиси the horse runs fast. Жылкы тез чуркайт дейт. Бул жерде fast негизи сынатууч жана тактоочу да болуп эсептелет. Fast тез дегенди билдирет. Мисалы horses are fast десек да болот. Жылкылар аябай тез. Кийинки bears are big and strong. Аюулар чоң жана күчтүү дейт. Бул жерде big чоң деген сынатууч болду. Ал эми strong күчтүү деген сынатууч болду. Кийинки мисал the lion's fur is fluffy. Арстандын жүнү сапсагай болот дейт. Бул жерде карага алынган сөз fluffy экен. Fluffy сынатуучу сапсагай деген түшүндүрөт. Же баягы жүнү жумшак, борпоң болгон жаныбарларды айтып атканда деле колдонсок болот экен. Мисалы cat is fluffy. Мышык
сапсагай, мышыктын жүнү жумшак деп айтсак болот экен. Бул жерде жаңы сөз болушу мүмкүн. Fur деген да сөз болушу мүмкүн. Fur деген жаныбардын жүнүн айтат экенбиз, Азаматсыздар. Жана ушул эле карага алынган сөздөрдү чогуу бир таблицадан карап алалы. Слайдты паузага коюп жазып алууну унутпаңыздар. Clever акылдуу, fast тез, small кичине, big чоң, strong күчтүү, fluffy сапсагай же жүнү парпыраган, pretty сулуу, cute сүйкүмдүү. Азаматсыздар. Эми буга чейин чогулткан баардык жаңы сөздөрдү бириктирип, сүйүктүү жаныбарыбыз жөнүндө бир текст жазып айтканды үйрөнөлү, Аны үчүн бул жакта махабаттын сүйүктүү жаныбары тууралуу мисалды карап алалы. Махабаттын текстин окшоштуруп өз алдынча текст түзгөнгө дагы көнүгөбүз азыр, кеттик анда эмесе. Hello, I am Махабат. I love animals. My favorite animal is donkey. Donkeys are cute and calm. They are very clever too. I don't like horses. They are too fast and big. Салам, менин атым Махабат дейт. Мен жаныбарларды жакшы көрөм дейт. Менин сүйүктүү жаныбарым эшек дейт. Эшектер сүйкүмдүү жана тынч болушат дейт. Calm деген бул жерде тынч дегенди түшүндүрөт экен, Cute деген сүйкүмдүү. Кеттик анда эмесе. They are very clever too. Алар аябай акылдуу дагы болушат дейт, Clever. I don't like horses. Мага аттар жакпайт дейт, жылкылар, They are too fast and big. Алар аябай эле тез жана чоң дейт. Эми махабаттыкына окшоштуруп өз алдынча текст түзгөнгө аракет кылалы. Бул жерде текстте сиздерге сүйлөмдөр берилген. Сүйлөмдөрдүн ичинде боштуктар бар. Аларды өзүңүздүн сүйүктүү жаныбарыңыз, атыңыз, өзүңүз тууралуу маалымат менен толтурсаңыз эле жаныбар тууралуу текст пайда болот экен. Hello, I am боштук дейт. Бул жака атыңызды жазасыз. My favorite animal is боштук сүйүктүү жаныбарыңызды жазасыз. Булар аягына s мүчөсүн улап туруп, мындай болот, андай болот деп сүрөттөгөнгө to be этишин коюп тур, are деп. Анан кийинкиси I don't like дейт. Мага булар жакпайт дейт. Алар мындай болот деп айтсаңыздар болот. Слайдты паузага коюп өз алдынча практика кылууну унутпаңыздар. Бул арада биздин сабагыбыз аяктады. Сабакты аяктаганыңыздар үчүн азаматсыздар. Алдыда сиздер менен чактар тууралуу сабак күтөт. Кийинки сабактарда жолугушканча. Бул арада биздин социалдык тармактарга катталууну дагы унутпаңыздар. Дагы көбүрөөк пайдалуу маалымат, видеолор үчүн бизге катталып, колдонмобузду телефонго жүктөп, телефондон дагы үйрөнсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.